Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Сүйүнчү Айсулуу Тыныбекова Египеттеги мелдештин алтын байгесин утту. Айсулуу Тыныбекова 62 кг салмакта Египетте өтүп жаткан Ибрахим Мустафа мелдешинде алтын утту. Тыныбекова аталган мелдештин экинчи күнүндө таймашка чыгып, кармашты 1-8 финалдык баскычтан баштаган. Алгачкы 3 беттеште ал Франция, АКШ жана Украинанын спортчуларын жеңип финалга чыккан. Финалдык беттеште ал кытайлык Сюзуан Луонуну 3-2 эсебинде жеңип мелдештин алтын байгесин тагынды. Эмне демекчибиз? Спортчубуз Айсулуу Тыныбекованы куттуктайбыз жана ийгиликтерди кааламакчыбыз. 8 марттан тарта мас айдоочулар камалып 3 жылга чейин унаа айдашына тыюу салынат. Үстүбүздөгү жылдын 8 мартынан тартып мас абалында рулга отурган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул туурасында Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Буга чейин укук бузуулар кодексинин 193 беренеси менен ичимдик ичип алып унаа айдагандарга 17,5 миң сом өлчөмдө айып салынып же коомдук жумуштарга тартылып келген. Аталган мыйзам долбоорунун Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы демилгелеп, парламент былтыр 29 декабрда кабыл алган. Документке президент Садыр Жапаров кол коюп, мыйзам 12 күндөн кийин күчүнө кирери жазылган. Жаңы эрежелер төмөнкүдөй: мас абалында рулга отургандар айдоочулук күбөлүгүнөн 1 жылга ажыратылат. Айдоочулук күбөлүгү жок ичип алып унаа айдагандарга буга чейин 15 миң сом айып пул салынса, мындан ары 3 суткага камалат. Мас айдоочу спирт ичимдигин ичкендигин аныктоочу текшерүүдөн баш тарткан учурда буга чейин 17,5 миң сом айып салынып келсе, мындан ары 3 суткага жана айдоочулук күбөлүгү жоктор 5 суткага камакка алынат. Ошондой эле ичимдик ичкени аныкталган учурда 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Айдоочу мас абалында жол кырсыгына кабылып, башка адамдардын ден соолугуна этиятсыздыктан залал келтирип, бирок аракетинде кылмыштын курамы жок болгон учурда айдоого укугу жок жаран 7 суткага камалат. Ал эми айдоочу 1 жылга унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Буга чейин 20 миң сом айып пул салынган же 5 суткага чейин камалган. Эгер айдоочу жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан мас абалында рулга отурса жана жол кырсыгына кабылган учурда автоунаасын убактылуу алып коюу менен 3 жылдык мөөнөткө унаа башкарууга тыюу салынат. Шүкүрбек Эркебаев Атамбаевдин пульту башка бирөөнүн колунда. Дубайдагы экс-президенттердин жана президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен чогулушу ынтымак үчүн, тынчтык үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн жасалган аракет. Муну кайсы бир мурдагы президентти актоо же алып келүүгө аракет катары түшүнбөө керек. Кептин баары ал жыйында саясий нукка бургусу келген бузукуларда жатат. Андайлардын бири Алмазбек Атамбаев. Аскар Акаев Атамбаев жолугушунун аягына чейин отурганын, жакшы каалоолорду айтып, дасторкондогу аштан жеп президентибиз Садыр Нуркожоевичтин аракетине макул болгонун тастыктабадыбы? Анан эле Испанияга барып алып жыйындын жыйынтыгын саясий нукка бурган Атамбаевдин өзгөрбөгөнүн билдирет. Мунун оорукчан, калпычы, бузуку экенин бүтүндөй кыргыз эли көп жылдан бери билип калган. Андай болсо, ынтымак үчүн жасалган президентибиз Садыр Жапаровдун аракетин бурмалайбы? Менимче Атамбаев өз башы менен иштебейт. Анын пульту кимдир бирөөдө же бир топтун чеңге элинен чыга албай, алардын капканында турат. Өз башы менен эмес, кимдир бирөөлөрдүн диктовкасында жүрөт деп эсептейм. Башка сөз деле жок, калктан өткөн калыш жок, өз баасын берет деп билдирген Шүкүрбек Эркебаев Саясат KG сайтына. Туркияга жардам үчүн ачылган эсепке 63 миллион сомдон ашык акча топтолду. 24 февралга карата Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 63 миллион 427 миң 307 сом жана 15 миң 250 рубль түштү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Каржы министрлигинин борбордук казылыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом, доллар, рубль жана евро валютасында каражат которо алышат. Камчыбек Ташиев мекенди коргоочулар күнүнө карата өткөн иш-чарага балдак менен келди. 23 февралда Кыргызстанда ата мекенди коргоочулар күнү белгиленген. Бул күнгө карата Бишкекте иш-чара өтүп, ага улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев катышкан. Ал аскер кызматкерлерин майрам менен куттуктап, алардын кайраттуулугу, берилгендиги жана өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн көрсөткөн жүрөктүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирген. Ташиев ошондой эле кызмат учурунда курман болгон аскер кызматкерлерин эскерип, алардын ата-энелерине жана келинчектерине ардак грамоталарды тапшырган. Ташиевдин иш-чарага балдак менен келгени коомчулуктун көңүлүн бурууда.
Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрү. Бизде өтө чоң жаңылык, ошол жаңылыгыбыз менен сиздер менен бөлүшүп коелу дедик. Ислам каржы кооперативи Борбордук Азия өнүктүрүү фонду менен биргеликте Катардык GTI холдингинин колдоосу менен Муслим масштабтуу социалдык инвестициялык проекти долбоору ишке ашмай болду. Бул долбоордун алкагында Кудайым буйрса 7,5 миңден ашык үй бүлө турак жай жана автоунаа маселесин чечип алышат. Бул ислам принциптери менен 10 жылдык мөөнөттө бөлүп төлөө шарттары менен жүргүзүлөт. Муслим долбоорунда 200дөн ашык аз кабаттуу 20 батирден турган турак жай, андан тышкары 15 миңден ашык жеке үйлөр, 100дөн ашык бизнес долбоорлор каржыланат. Ушуга байланыштуу бүгүнкү күндө Ислам каржы кооперативинин мүчөлөрүнүн тизмесин кеңейтүү боюнча жана башка кооперативдер менен алардын мүчөлөрүн ирлештирүү жана алардын турак жай алуу маселесин чечүү үчүн көптөгөн жумуштар жүрүп жатат. Ислам каржы кооперативи башка инвестор менен баардык маселелерди жана банктык процедураларды талкуулап бүттүк. Жакын арада биздин кооперативдин мүчөлөрү жана бизге бирүүгө катышкан кооператив мүчөлөрү каржылоону кезек күтпөстөн алганга шарт түзүлөт. Болгону биздин юристтердин мүлктү каттоо убактысына гана байланыштуу болуп калат. Башка кооперативдерге жардам бериш үчүн ал кооперативдерде аудит жүрүш керек. Ирлештирүү боюнча жалпы жыйындын чечим кабыл алуусу зарыл. Андан кийин долбоордун алкагында алардын мүлкүн сатып алууларын каржылай алабыз. Бул боюнча бизде команда түзүлгөн, ишти алып кетүүгө дайын. Муслим долбоору боюнча Ислам каржы кооперативи жана Борбордук Азия өнүктүрүү фонду жамаатыбыз менен 8 ай иштеп, долбоордун инвесторлору менен 10дон ашык жолугушуу болду. Жыйынтыгында 3 инвестициялык келишимге кол коюштук. Андыктан баардыгыңыздардын биздин жалпы ишибиздин кеңейиши жана жаңы этаптардын башталышы менен куттуктайм. Жер титирөөдө ата-энесиз калган түрк балдарын чет элдиктер багып алабы? Туркиянын Казакстандагы элчиси Уфук Экичи жер титирөөдөн улам жетим калган түрк балдарын чет элдиктер багып алабы же жокпу деген суроого жооп берди. Маалымат жыйынында Уфук Экичи учурда өлкөдө 1858 бала патронаждык көзөмөл астында экенин айтты. Алардын 200-үнүн аты жөнү жана документтери тактала элек. Жер титирөөдө жетим калган балдар азыр мамлекеттин көзөмөлүндө. Бул балдардын аты жөнүн тактоо документтерин калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Аларга психологиялык жардам көрсөтүлүүдө. Бул балдар башка өлкөнүн жарандарына асырап алууга жиберилбейт, алар Туркиядагы туугандарына берилет, деди элчи. Каныбек Осмоналиев Атамбаевдин саясатта кандай экенин көрдүк, эми кайтпай деле койсо болот. Атамбаев эркиндикке чыгыш өзү үчүн да күтүлбөстүк болгонун билдирди. Экс-президенттин мындан аркы кадамы кандай болот деп ойлойсуз? Саясатка кайтышы мүмкүнбү? Алмазбек Атамбаевдин капысынан эле эркиндикке чыга калышы кийинки окуялар менен байланышканын эми гана билбедикпи? Ал кишинин мыйзам алдында толук кандуу жооп бериши бул келечектин иши болуп калды. Анткени аны менен байланышкан бир топ оор кылмыштар бар экендигин ошол эле укук коргоо жана тергөө сот органдарынан баштап көчөдөгү чалагайым саясатчылардан бери эле безилдеп сайрап жүрүшпөйбү? Акыры чындык айтылат жана далилденет деп үмүт кылып туралы. Атамбаев саясат жаатында белгилүү жана тилекке каршы одиоздуу фигура болуп калган. Анын оң жана айрыкча терс иштери арбын. Эгерде элим деп ойлосо, ал киши жайбаракат гана шартта болгон иштердин баарын төкпөй чачпай тергөөчүлөргө айтып берүүсү элге пайда гана алып келмек. Бирок анын артында аны сүйлөтпөй кое турган зор күчтөр бар. Аларды жеңгенге эрки жетер бекен. Кыскасы, Атамбаев өзүн актап, журт астында жүзүн ачыктап, керек болсо тазалап ала турган сонун жана ыңгайлуу шат келип турат. Акыл болсо аны пайдаланып калар. Ал эми анын саясатка келе турганы жөнүндө айтсам, Атамбаев саясатта кандай экендигин көрдүк. Кайра келишинин элге зарылчылыгы деле жок. Эгер андай болсо, биринчи кезекте эле өзүнүн керт башына кайрадан көп кыйынчылык түшүп калат го, деп жазган Аргумент KG сайты. Каныбек Осмоналиев менен болгон маегин. Нурбаев Иманалиев чиновниктердин кол алдында түшпөй реформага ачык болушу керек. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Иманалиев билим берүү жана илим министрлигинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тийиштүү жарлыкты президент Садыр Жапаров чыгарды. Дагы бир жарлыкка ылайык Уланбек Мамбетакунов билим берүү жана илим министри кызматтан бошотулган.
Уланбек Мамбетакунов өткөн жылы октябрда министрликке келген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты билим берүү маселелери боюнча адис Абдувахап Нурбаевдин пикирин сурадык. Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов жарым жылга жетпеген убакыт иштеди. Эмне өзгөртү алды деп ойлойсуз? Буга чейин иштеген билим берүү министри Уланбек Мамбетакунов аппараттагы чиновниктердин кол алдында калып эле бул тармакка эч кандай өзгөртүү киргизе алган жок. Азыр министрдин милдетин аткара баштаган Каныбек Иманалиевке бул тармакта башкарууну өлкө жетекчилиги сунуштаган экен. Анын алдында эмне милдеттер турат, эмнеден башташы керек? Каныбек Иманалиевдин алдында өтө чоң иштер турат. Тилекке каршы Кыргызстанда билим берүү тармагы эл аралык стандарттарда, рейтингтерде өтө төмөн. Мектепке балдарыбыздын келечегине пайдасы тие турган өзгөчөлүктү бере албай жатабыз. Ошон үчүн азыр жаңы мыйзам долбоору иштелип жатат. Эгер Иманалиев прогрессивдүү идеялары бар мыйзам долбоорун колдосо, министрликте 10-15 жылда иштеп жаңылык киргизе албаган, бул тармакта артка тарткан чиновниктердин сөзүнөн чыгып, Кыргызстандын билим берүүсүн өнүктүрүүгө идеяларды киргизсе, анда жакшы иштеп кете алат. Ошондой кыла алабы? Аны убакыт көрсөтөт. Каныбек Иманалиев азыркы президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келген. Азырда социалдык тармактын колдонуучулары анын мурда айткан сөздөрүн, видеолорун жарыялап жатышат. Бийлик бул кызматтагы эмнеге сунушташы мүмкүн? Деги эле кадр тандоо саясаты боюнча эмне айта аласыз? Президент менен Каныбек Иманалиев эмне деп сүйлөштү биз үчүн белгисиз. Мүмкүн Садыр Жапаров президент болгондон бери билим берүү тармагын реформа кылабыз, келечекте атаандашууга туруштук бере турган балдарды даярдайбыз деген сөздөрүн ишке ашырып бер деген ишенимди Каныбек Иманалиевди коюп жаткандыр. Эгер ишке ашырса, анын бул кызматка дайындалганы жакшы чечим болот деп билдирген мурдагы экс-депутат жана билим берүү боюнча адис Абдувахап Нурбаев. Жазуучу, журналист, саясатчы Каныбек Иманалиев 1969-жылы Кемин районундагы Кайыңды айылында туулган. 1993-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин, 1998-жылы Орусия мамлекеттик кызмат академиясынын саясаттануу адистигин аяктаган. 2002-жылы Орусия мамлекеттик кызмат академиясында кандидаттык диссертациясын, 2010-жылы Орусия тышкы иштер министрлигине караштуу дипломатиялык академияда докторлук диссертациясын жактаган. 1992-жылдан 1994-жылдары Асаба гезитинде кабарчы, 1996-1999-жылдары президенттин басма сөз катчысы, 1999-жылдан 2004-жылдары Учкун акционердик коомунун директору сыяктуу кызматтарды аркалаган. 2000-жылдан бери Жогорку Кеңештин 4 чакырылышына депутат болгон.